Bizim arzımızı sular beken, bizge yardımı tiyer beken dep, özümçeyem жаңы президентке дуа кылып отурамын. Турак жайсыз батирде күн өткөргөн жарандардын катарын 85 жаштагы Тажигүл апа да толуктайт. Мындан бир топ жыл мурун Лейлек районундагы үй өрттөнүп кеткен. Ошол убакыттан тарта Баткен районундагы Карабак айылында батирде жан сактап келет. Үйүбүз күйүп кеткен, көп үйүбүз күйгөн. Жашоом кыйынчылык болуп, мына бирөөдүн үйүдө отурамын. Kömürden kıynalıp jatamın, otundan kıynalıp jatamın. Bir harici olsa özümüzge yetişmez. Kızım oğlu görüneyim dese onu yaşağı yok, özümden görüneyim desem yaşağı yok. Исқақ Разақов өлкө башкарган жылдары колхозу эркектер менен тең ата эмгектенген Тажигүл Абулова учурда жардамга муктаж болуп турат. Ай сайын мамлекет тарабынан 5000 сом пенсия алат. Бирок бул каражатты бир айга жеткирип жашоо мүмкүн эместигин айтып, өлбөстүн күнүн көрүп жатканын кошумчалайт. Komşular beçaralar sivitimdi oңdoп berdi, bilbinge kömür apke berdi. Unam kıymat, kömürem kıymat, otunam kıymat. Oturağızla şimdi. Kömür gerek, otun gerek, pul gerek, uy gerek. Жергиликтүү бийлик социалдык жактан колдоого муктаж болгон үй бүлөдөн кабары жок болгон. Анткени үй өрттөнгөн учурда керектүү документтер күйүп кетип, бир да жерге каттоого турган эмес. Мына ошондуктан колдоо көрсөтүлбөй келет. Биздин берген маалыматыбыздан соң жардам көрсөтүлөрүн убадалашты. Сиздер айткан Абулова Тажигүл эженин азыркы шарты боюнча биздин жетекчилик Баткен райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилигине тапшырмаларды койду. Азыр эми ушул эженин биринчиден убактылуу болсо да бир жерге каттоого коюу, же болбосо ошо Сүлүктүү шаарындагы каралар үйүнө жайгаштыруу боюнча сунуштар айтылып, алардын менен сүйлөшкөндөн кийин комиссия алардын шартын толук иликтеп чыгып, тийиштүү болгон мамлекет тарабынан жардамдар көрсөтүлөт. Турак жайсыз батирде жан сактап элдин колдоосуна муктаж болгон Тажигүл Абуловага жардам берүүнү каалаган кайрымдуу жарандар болсо, биздин каналга кайрылып, байланыш номерлерин алып жардам колун сунса болот. Ал эми облуста социалдык колдоого муктаж 12806 үй бүлө каттоодо турат. Бул көрсөткүч расмий маалыматтарда гана, ал эми каттоого турбаган жарандардын саны андан да көп. Айжамал Мурзадолат кызы Манас Исмаилов, 7 канал, Баткен.